Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан эле менин айылым көрсөтүүсү эфирде. Айтат эмеспи, айылдар өнүксө өлкө өнүгөт депчи. Мына ушундай эле бүгүн биз Өзгөн районуна караштуу Алтын булак деген айылдын бир күндүк жашоо турмушуна назар салганы келдик. Азыр сиздер менен биргеликте ушул айылдын бир күндүк турмушун чогуу көрөбүз. Биз менен бир болуңуздар, кызыктын баары алдыда. Менин айылым көрсөтүүсү башталды. Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Мырзаке айыл аймагынын Алтын булак айылы облус борборунан 95, райондон 24 чакырым алыстыкта жайгашкан. Деңиз деңгээлинен 1200-1600 метр бийикте орун алган бул айылда 4000ге жакын калк, 750нүн тегерегинде кожолук жашайт. Айылга киргенде эле Шахабидин аксакалга кезигип, бул өрөөн боюнча кеп куруп калдым. Ушул айылдын таржымалын айтып бербейсизби баба? Бул Алтын булак, бул Алтын булактын ичинде Кандабай, Чечебай, Ташбашат, эптемес айылдар бар турбайбы? Чакан. Ооба. Бул жердин мына ушул биз турган жердин аты Кандаба. Илгерки Калмак менен Кыргыздын согушу мезгилинде кан сууда аккан деп биздин чоң аталардан угуп калчу элек. Анан ошонун атына Кандабан, кандуу даван ашып кетишкен. Кандабан деп жүрүп, анан Кандаба болуп калган. Орустар Кандаба кылып коюшкан. Бул жер чылк орус жашайт эле. Биз орус деп жүрө бериптирбиз. Украинецтер экен, 90%. Украинецтер. Мен кийин архивден карап, баары фамилиялары көп, ушундайлар экен. Анан кыргыз мунун ичинде жок болчу айылда. Бул айылда? Бул айылда жок эле. Жогорку айылда дагы көпчүлүгү орус жашаган. Ташбашат ал. Мындан биринчи келген айыл Чечебай, ошол жерде болгон кыргыздар. Мындайынан Семизкөлгө чыгып кеткен кокту бар, ошонун ичинде жашашкан. Жолдун боюнда да жок болчу. Кийин колхоздоштуруу болгон мезгилде ошол жолдун боюндагы азыркы айылды көчүрүп ошол жерге жайгаштырган. Анан орустар бу жерден кете баштаганда кыргыздар акырын баары жерлерди, үйлөрдү сатып алышып, анан азыр эми бир дагы орус жок, кыргыз айыл. Мындан кийинки Ташбашат айылы. Ал жерде ошондой жарымынан көп орустар жашаган айыл болчу. Андан кийинкиси азыр Алтын булак деп айтылат, мурун Кузгун деп коюшчу. Анан кийин Сасык, анан бул жагы Карабаткак деген айылдар бар. Кийин мына эгемендүүлүк алгандан кийин эми эл эйфория деп коет. Өздөрүнчө бир эркиндик алганына сыймыктанып атышып, анан тарыхый аттарга кайрылдык го. Тарыхый аттарга анан такыр болбосо жаңы ат койду, ошол Алтын булак деп, ошол жогорку айылдын аты. Анан жалпысынан Алтын булак айыл өкмөтү болуп, айыл өкмөттүн аты дагы Алтын булак болгон үчүн эми көпчүлүгү Алтын булак деп тааныйт бул тарапты. Бул бир өрөөнбүз. Бир колоттун ичи. Бир колоттун эле ичи бир эле суу. Анан бизде жашоо шартыбыз ушул. Малчылык, анан дыйканчылыкка суу жок, сугат суу жок. Жерибиз бардыгы үлүш, талаада, кырда. Айылдын ичиндеги огородубузду да суарган суу жок. Насос менен, тиги бу менен колунан келгендер жашылча эгип алышат. Жердин астынан чыгарасыздарбы насос менен, Ооба, мына тетиги сайдын түбүндө аккан суудан дагы чоң насос менен чыгаргандар бар. Анан булак-сулактардан чогултуп иштеткендер бар. Жашоо шартыбыз эми сугат суу жагынан өтө кыйын бизге. Бир гана нерсе, жалпы кыргыздын башына түшкөн ооруго дейм да, илимге кызыгуу мурункудай болбой атат. Мен мугалим катары айтып коеюн. Баштагы мурунку окуучуларым менен азыркы окуучуларымды көрүп алып, салыштырып, кээде капа болуп каламын. Илимге кызыгуу эмес, акчага кызыгуу биринчи орунду ээлеп калдыбы деп эле чочулаймын да. Эми баары бир жалпысынан Кудайга шүгүр деп эле. Аба, бул айылда бул кыргыздын кайсы уруусундагы элдер отурукташып келет? Так, бул жерде мына бул Карабагыш деген уруу бар. Карабагыштан баласы Мырза. Тетиги центрибиз Мырзаке деп турбайбы? Ошо кишинин атынан ошол ат. Мырза аке. Ошол Карабагыштын баласы.
Анын балдары жиндилер, кыйдылар, тигилер, булар деген майда бөлүнүп кетишет да ата болуп. Ошолордун балдары ушул жерде. Негизги калкыбыз. Анан кийин моңолдор. Мына көлдүк не деп коет эле көлдүктү? Басыздар, моңолдор көбүнчө ушулар. Саяктар бар. Себеби мына Кара-Шородон нары ашсаң эле Актала районуна түшүп илгери катташып турушчу. Нарынга деңиз. Нарындын Акталасына түшүп, алардын койчулары, мергенчилери келчү, биздикилер барып катташып, достошуп жүрүшчү да. Азыр эле машина болгондон бери аяка атчан барбай калышты окшойт. Болсо бул жактан нары бери өтүп эле каттап туруп, Алар мал алып келип, анан бияктан жанагындай чыт чыбыр тиги бу жашылча алмас алма алып кетишчү экен. Сонун аба сонун маек куруп бериңиз. Чындыгында айылыңыздар абасы таза, аймак аябай сонун жайда жайгашыптыр. Кудайга шүгүр. Жакшы, бардыгы жакшы. Эми Кудай тынччылык берсин, мамлекетибизге өнүп өсүштү буйрсун. Жаштар мына азыркы бийлигибиз жакшы иштерди кылып атат. Мындан дагы жакшы иштерге жетели. Кудай жакшылыктан айырбасын, бардыгыбызга Кудай тынччылык берсин. Амин. Сонун. Кандайсыздар? Жакшы. Жакшысыздарбы? Не бул жерде? Бул жерде Тоонун башында эле. Тоонун башында ушу кичине ишкана ачтык элек. Аз жанынан шабуулда өтүп кеткенден бу. Ооба, азыр биз мына ушул жерге сүттү кайра иштетүүчү цех ачканбыз, мини цех. Көрсөк болобу? Болот да. Сөзсүз болот. Как раз мына Кудай деген адамга жардамчы да келип калат. Мынауну алып алгының. Мынаныбы? Ооба, ошол коробканы алып ала. Мынаны алып алайынбы? Ошону көтөрүп ал. Жүрү. Бул оборудование окшойт, Ооба. Жетишпеген тетиктерин келип атат окшойт, Ооба. Кудай кааласа келип атат. Бисмилла. Жүр, Казбек, кире бер. Мына колуңда коробканы бияка коюп коюп, биягына эми халат кийип албасаң болот. Халат кийип алыш керек экен, Ошол халаттан Мон кийип берейин? Кие бер. Кайсынысы туура келет экен, көрүп туруп кие бересиң, Мына, сону. Узак. Тоонун башына кайтып ачып алдыңыздар, Тоонун башына эми элдин талабы болду биринчиденчи, чындыгында. Эми мына биздин өзүң көрүп атасың, биз тоодо жайгашканбыз, бизде основной мал чарбасы менен алектенишет да эл. То есть эми мал менен болгондон кийин бизде буга чейин элдер сүтүн каяка тапшырышты билишпейт да. Анан сүттү районго алып барса, мисалы, бир күн алат, бир күн албай калат. Сүт эрийт, убал болуп атат да. Анан элдин талабы болду. Ошонун негизинде курулган. Мына тааныштырбайсызбы? Бул эмне кызматты аткарат ошондо? Бул деген негизги кызматы бул сүттү муздатуучу кызматты аткарат. Муздатып береби? Ооба. Муздатып берет бул. Муздатып бере турган. Бул деген мына экөө тең негизи сүттү муздатуучу аппараттар да. Биз башында долбоорду жазганыбызда суммабыз азыраак болгондуктан биз сүттү элден топтоп туруп эле чоң-чоң мына Алайык Органикс бар. Андан сырткары Жети Батыр деген чоң сүттү кайра иштеткен фирмалар бар. Ошолорго тапшырабыз деген ойдо болгонбуз да. Анан бирок бул долбоор ишке ашып аткан убакта жергиликтүү бюджеттен айыл өкмөт башчыбыз акча карап берди дагы. Силер ал жака ташып убара болбогула. Ушул жерден кайра иштеткиле деп туруп 1 миллион сом акча бөлүп берди. 1 миллион сом акча бөлүп берди дагы. Ошол акчаларга Кудай кааласа аппараттар дагы келип атат. Мына курут тоголоктоочу аппарат келди азыр. Нолбу, мына ушул жак. Андан сырткары мына сүттү тарткан каймагын бөлүп чыгарган аппарат келди. Бул турецкий, Турциядан чыккан, булар дагы Турциядан чыккан. Ал эми курутту тоголоктоочу аппарат Кытайдан чыгарылган. Ошондо азыр сиздер сүттү 100%га ушул жерден эле кайра иштете аласыздарбы? Ооба деп айта алам. Себеби эми
Эми Кудай кааласа биздин жакшы оюбуз бар. Анан эми элдер акырындык менен мына ушу сүттү көп берген жанагы асыл тукум уйларга өтүп баштап атышат уже. Мына здание курулуп баштаганда эле уже эл өтүп баштады да. Азыр эми сиз айылдан сүттү кантип чогултуп аласыз? Айылдан сүттү чогултуп алганга азыр мына сен келатканда көрдүң мына машина. Ошол машина менен эл убара болуп келбейт бул жака. Ошол бул жака көтөрүп келбейт сүттөрүн, Жок, көтөрүп келбейт. Биз ошол машина менен ар бир айылга, ар бир көчөгө, мисалы сборный пункттарды кылабыз дагы, эртең менен ошол жерден чогултуп алабыз. Жанагы 4 көчөдөн жолугушабыз дегенде жолугушууларды ошол жерден уюштуруп десеңиз, Кудай кааласа ошондой болот. Ошол жерге топтоп алып чыгышат. Ошол жерден жүктөп аласыздар өзүңүздөр. Ооба, ошол жерден жүктөйбүз. Анча-мынча жетишпеген оборудованиялар калды. Ошолор келсе, Бул жактан негизинен мал экен да эми, негизинен эми бизде тоолуу жерде мал да. Анан эми мисалы койду кармасаң, мисалы кой, мен өзүм да мал кармайм үйдө. Койду кармасаң, мисалы козусу чоңоюшун күтүшүң керек да. Уйдун эң жакшы жери бул эми уй тууду, сүтүн бере баштайт. Уже үй бүлөлүк бюджетке киреше келет баштайт экен да. Эл дагы ошону түшүнүп уже акырындык менен Кудай кааласа деп ошого өтүп атабыз. сонун. Кудай кааласа ошол эми чет өлкөдөн бийик дебейм, бирок чет өлкөгө жетип бара турган маяна болуп калат Кудай кааласа. Чет өлкөгө муктаж болбой турган маяна берилет десеңиз. Муктаж болбой турган маяна болуп калат. Ага, бул жериңиздер аябай сонун. Тоонун кырында эле, тоонун борунда эле жокшунакай болуп салынып калыптыр. Мен буга чейин бир айылдардан кезиктирген эмесмин мындай ишкананычы. Ишиңиздерге баалуу дейбиз. Рахмат. Биз так айылды кыдыра алам да. Ооба, рахмат. Сиздин ишиңизге тоскоол болбойн бул жерде. Рахмат. Жакшы барыла. Макул, рахмат. Бул техникаларды аябай сонун кылыптыр, Ошон үчүн Турциядан алдырдык да эми. Бир жыл иштеп эле талапка жооп берсиндер. Талапка жооп берсиндер. Макул анда. Макул, жакшы баргыла. Мону чечип мери коюп берейин, Ооба, ушул жерге чечип кое берсин. Бул өрөн Алтын булак, Кандава, Чечебай, Ташбашат, Сасык булак, Карабаткак деген чакан айылдардан турат. Айылда 2 мектеп, 1 башталгыч мектеп, бала бакча, ФАП, мечит жана спорт зал бар. Калк негизинен мал чарбачылыгы жана дыйканчылык менен алектенет. Айыл аксакалы Калил Аба да айылдын отурукташып калган эл тууралуу кеп куруп берди. Айыл негизинен биз нарындык, акталалык Моңол элинен ушаяка ооп келген эл. Бул 1800 жылдардын тегерегинде биздин чоң аталарыбыз биринчи жолу мына Кара Кочкор, Сарбулак дагы туугандарга келип, Моңол элине ошо элдерге барып туруп, анан кийин мына бул жака жайыт катары пайдаланып келишип бияка. Анан кийин будан нары мына Угур, Үччат деген жайлоолор жака кетип, ушул жерлерде жайыттап турушкан. Анан кийин дайым эле келип, күздө келип туруп калып, ояка өтүп кетип, оякта жашашып жүрүп, акыры ояка барбай, анан ушул жерге чоң аталарыбыз келип, 1900 жылдарга жетпей, 1870 жылдары ушул мына үстияка кыргыз үйлөрүн тигип жайланышкан экен. Жайытка жакшы жер болгон. Ошон үчүн бу жерден ошол жайлоолордун карлары көрүнүп турат ошол жерден. Анан ошону карап туруп, анан кийин ояка өтүп кете беришкен, тоого, жайлоого. Үччат деген чоң жайлоолорго кетип калышкан. Анан ошол жерден жүрүп, анан ушул эл барып, бирин-бири чакырып, анан барган сайын көбөйүшүп, кече анан кийин колхоздоштуруу мезгилине чейин мына жакта Сасык булак айылы, Карабаткак айылы, мына жерде Кузгун булак айылы. Ушундай аталышта, анан кийин колхоздоштуруу мезгилине чейин ушундай аталып келгенде, кийин анан биздин ушул айыл Комсомол колхозу деп анан уюшулган алгачкы жолу. Советтер Союзу мезгилинен анан колхоздоштурулгандан Комсомол колхозу болуп уюшулган, биздин ушул бир колхоз болуп анан уюшулуп калган. Ошондон мектебибиздин аты Комсомол мектеби болуп турган. Анан мына кечээки кийин реформаларда, акыркы реформалардан анан биз чакан өзүбүзчө айыл өкмөт болдук, Алтын булак деген. Бул Алтын булак деп аталышынын себеби биздин мынабу
жогорку жайыттарыбыз аябай жакшы жайыттар. Анан кийин мына коктун ичинде майда булактар бар. Булактарды таза. Азыр ошол булактарды шланги менен ар бир үйгө чейин почти ошодон ичип калдык. Ошол тартып алышкан. Ошол булактардын эсебинен тап-таза булак, текшерткенде да таза чыкты аябай. Ошон үчүн алтын булак деп анан булактардын эсебинен атап алганбыз. Мына эми кайра чоң Мырзаке айыл өкмөтүнө карап азыр ояка кошулдук. Жаман эмес. Эми азыркы президенттин саясаты ирилештирип атат. Буга дагы жакшы колдодук. Чогуу барып кабарлашып, мына бала чака ошолор менен иштеп атабыз. Эми айыл жеринде эң ушул баягы илгерки кыргыздын салтын кармаган айылда ынтымакчылык эң биринчи башкы нерсе да бул. Бардык аксакалдардын сөзүн угуш, улууну сыйлаш, улуун урматташ ушул айылдан башталат да бардыгы. Кудайга шүгүр, бала чака бардыгы сый менен азыркы мамлекеттин алдыга кетип атканын түшүнүү менен бардыгы ичибизден кубанып, алиги чоң ийгиликтер болуп атканда сүйүнүп, жолдор салып атканда сүйүнүп, астым жерге чейин келип атат антип айылга да жолдор. Келатканда жолдоруңуздар асфальт болуп калыптыр го. Ошолорго сүйүнүп отурабыз эми. Бул эмне болсо дагы элге деген камкордук да жогору жактан. Жакшы. Өзгөн районунун ичинде ушул Комсомол колхозу ар бир күнүнө 3,5 килограммдан буудай бөлүп, ушу Комсомол колхозу райондо, областта биринчи орунга чыккан. Биздики кара топурак жерде буудай аябай жакшы болгон экен. Адибай Маматов деген раис. Мына мектептин атын ошол кишинин атына койгонбуз. Ошондой башы көрүнгөн адамдар болгон бу жерде колхозду алдыга сүдүрөгөн. Ол киши ишти ушунчалык жакшы, чынчыл алып барган экен. Ошонун негизинде райондо, областта буудай данды өстүрүү боюнча биринчи орунга чыккан экен Комсомол колхозу. Ошондо ол убакта баягы реформа болуп, ошол кишинин кол алдында иштеген завускалаты, раистин жардамчыларын биз онда Каракулжа районуна карайт экен, Совет районуна. Ошол жака колхоздорго раис кылып алып кеткен экен. Булар да неме ишти алып кетиш жакшы экен, өндүрүмдүү жакшы деп апарып, ошолорду апарып раис кылган экен, ошонун замдарын апарып башка жактарга. Силер да ушундай буудайды өндүргүлө деп ушундай пример көрсөткөн экен биздин ошол абабыз. Мектептин атын коюп, азыр атын эстеп жүрөбүз. Ана жерде бюсту да турат мына мектептин алдында. Ошондой кыйын иштеген көзөм адамдар болгон экен Комсомол колхозунда. Рахмат аксакал, аябай сонун маек куруп бердиңиз. Рахмат. Айыл жөнүндө, айыл ынтымагы бар болуңуздар. Сиздерге да рахмат, ушунча келип кабар алып, бизден бир аяк бияка биздин кичинекей айылды дагы билдирип дегендей чоң ыраазычылык билдиребиз. Тынч болсун, заманыбыз тынч болсун, элибиз азыркы саясат, туура жүрүп аткан саясатка сүйүнөбүз бардыгына. Рахмат чоң силерге балдар. Ишиңер илгери болсун. Амин. Алла Таала колдоп жүрсүн силерди. Амин. Аллаху акбар. Тынч болгула. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кагадайсыз? Келе. Каяктан келип калдың? Бияктан кирип келе бердик. Я жол бунакта да. Айылдагылар биздин ошо жакшы бир абабыз бар, эл чапкан дегенден үйүңүздү бастырып кирип келе бердик. Жакшы, рахмат. Куш келипсиңер. Иш кылып атпсыз да? Какара иш кылып аттым эле да. Эмнесин кылып атасың сен бул жердин? Мына бүтүрдөм чап. Ошону эми мына жак менен кичине тегиздеп жакшынакай кылып коеюн деп. Ылайыктап. Аба, бул жерди канча жылдан бери чапып келесиз? Бул жерди чапканыма 25 жылдан жүзү болуп калды. Мурун илгери биринчи чапканда дөңгөчтөн чапчумун. Дөңгөчтөн чабанан дөңгөч
жакшы бола бербейт экен да, дөңгөч назигирээк болуп калат экен. Баягы отун жарганда сынатка ошол кебетеде жасалып калат экен да. Морт эле сынып калат деңиз. Сынганга ылайыкташып начарыраак болуп калат экен. Анан кийин мына 5 жылдан бери ушул курама эгер жасап атам. Курама эгер мына көрүп, өзүңөр көргөндөй куралган ер мына бул. Куралган ер куррук жыгаштан анан бычылып, кыркылып, анан мынандай болуп куралып жасалат. Бул өтө күчтүү болот. Мына карказы, мына эгергаштын. Мына эгергаш мындай болуп, өзүнчө тика коюлуп туруп, 80-90 градуста тика коюлуп туруп анан чабылат мына бул. Болбосо баягы дөңгөчтөй болуп, мындан жарыла турган тарабынан кылып калсаң, мынабы бүтүп бүтпөй сынып калат. Кол менен урганда сынып калат. Ошон үчүн мына 90-80 градуста мындай тика коюлат дагы түбү кыркылып, каптал кыркылып. Анан мындай жабыштырылып, анан мындай заклепка кылып, анан кийин бекитилип туруп, анан кийин бүткөндөн кийин пай менен пайлап, мындай урганда мына белдиктер турат го, мына белдиктер. Ушу белдиктер кармап калат. Сынбайт. Буягынан урсаң дагы сынбайт, буягынан урсаң дагы сынбайт. Балта дагы өтпөйт. Бул баягы дөңгөч туурасынан урганда балта өтпөйт го, сынбайт. Ошондой негизде жасалып калат да бул. Демек, эриң сынч болсо, жаның тынч болот экен да? Ошондой. Кутта ошондой. Бул жакта бүткөн ээрлериңизди көрүп атам да. Бир жанына бай кылып, бир мактанып бербейсизби? Макул. Жүрүң аба. Буларыңыздын дагы иши көп экен, а? Иши көп. Дагы бир 15 күндө барып бүтөт да. Мына ээрлер караң. Ээрлер мына ата-бабалардан калган ээрлер, ушу Кожант аталган курама ээр. Муну ээр илгери ачык болгон. Булар ачыктыгы бир жагы ачык кылбаса жакшы болот эле. Ачык кылган себеби булар ошо карказы тургандан кийин тескери туруп калып, булар пышык болот. Ошон үчүн мына жерде ачык кылса боло берет. Эгерде туюк чапканды мындай кылбайсың, сынып калат булар. Мына ээр жасап атабыз, жасадым. Бул ээр эң кичинекей тайларга, кунандарга, чоң аттарга да түшө берет бул. Атылгабайт. Бирок чоң аттарга үстүндө турганда кичинекей көрүнүп калып, көркү начарыраак болуп калат. Көркү жок болуп калат деңиз, а? Анан мына орто ээр мындай болуп чыкканда, мына бул ээр. Бул ээр өзүң көргөндөй көрүнүп турат. Бул орто ээр бул баягы жоонураак аттан чоң аттарга дээре түшө берет. Бул өтө жакшы ээр бул. Ар кандай атка түшөт. Ар кандай атка жараштуу да. Бул да ошол орто ээр. Орто eerди көп талап кылат да. Бул ээр бүткөн eerди кантип сынайт? Бүткөн ээр сынаш темі баягы устанын өзүнүн чапканына карайт. Геометрический жактан дагы жакшы караш керек. Бул мына тарактын мына параллелограмм деген болот го геометрияда. Мындай карасаң, мына кыр менен мына кыр теп тегиз чыгыш керек. Нөл чыгыш керек, 1 миллиметр кетпеш керек. Ан ошондо диагоналдар чыкканда булар так отурат. 1 миллиметр ham кетирбей жакшы чыкканда атка дагы ошондой жабышып турса, ошондой түшө берет да бул. Жоор кылбаган эмес ошодон. Жоор деген болбойт буларда. Бир 3 күн минсең дагы түшкүн келбей жүрө берет да, ат да кыйналбайт, өзүң да кыйналбайсың. 5-5 жасалган. Бул кыргыз каш бул. Кыргыз каш атка өтө отурумдуу келет. Көрктүү дагы болот булар. Өтө сон. Бирок муну таштап атты да азыр жаш балдар. 5-5 анан кийин кобра дешип эле. Аба, ээрди мынтип сынап калышат дейт го. Ошо сынайт. Ал жагы дагы бир жагы тууру жагы бар. Туурубу? Себеп деген мынандай кыссаң, иш жериңе баягындай бир жери көп тийбей, бир жери аз тийбей, таза 4 жагыттан бирдей тиет. Ошону билинет, кичине билинет. Анан бирок андан эми баягы божомол да. Божомол эми, а? Божомол. Буну
баягы чертежду жакшы чийиш керек. Ошол чертеж менен жакшы чабыш керек. Ошондой Сыр касиеттери бар. болбосо ушул ээлериңизди эми бул үй бүлөнүн кирешеси катары сатка чыгарасыз да. Ооба, эми Канчадан менен- сатасыз буларды эми? 20-дан 25-тен азыр көбүнчө такай заказдарга 25-тен жасап берем. Аны түшпөр десе 20-дан дагы сатылып калат. Моңуз 25 миң, Бардыгы эле 25 деп турат азыр эми. бар 25. Баягы кээ бирлери арзаныраак кылып бер десе арзаныраак кылып берем. Эми баягы түшүп бересиз да март Түшүп берем, марты кылып түшүп берем. Анан муну кээ бирлерде менен алып деле сатып берип атат. 30-дан сатып берет. Элдерде бар да. Жаштарга дагы үйрөтө кетиңиз эми. Эми жаштар үйрөнөм десе мен ушу үйрөткөн адам таппай атпаймынбы? Үйрөнсө гана мен деле мындан чыгынайын деп калдым. Карлык жете баштады 65-ге тартып калдым. Үйрөтүп кетиңиз эми жаштарга. Келе берсин ким үйрөнөм десе. Кийинки жаштар дагы ушундай ээлерди. Өтө сонун керектүү эрлер булар. Бирок адамды жүдөтпөйт, кыйнабайт. Муну алган адам 2-ден 3-тен алып берет. Обязательно бир эгер алды 2-ден алат да. Аны албагандар билбейт, жүрө берет. Кандай чабып атканын билбейт кээ бир азыркылар. Курама десең не деп дагы айтып сурагандар бар. Андай алып барат. Не деген? Макул аба, сиз Макул. эми ишиңизден калбаңыз. Болуптур, рахмат, Биз куш барайлы. келипсиңер. Оо, Жүргөдө эми чай ичели. болуптур эми. Рахмат. Анаркан эжеке, бул сарайды келтириптсиздер го. Ооба, атайын ушу уйлар үчүн ушу сарайды быйыл жакында эле бүтүрүп киргиздим. Уйлардын себеби шарты менен болуш керек деп бизде семинарларды окутту. Ошон үчүн шарты менен ушу сарайды салдырдым. Бул эми бул уйларды ушу Садыр Жапаров ажообуздун сандан сапатка өтүү долбоорунун негизинде алгам. Анан эми баягы сүттүү уйлар, беркинде уйларды көп 10 чакты уй карагача азыраак үйдү кармап сүттүү уйлардан неме кылайын деп. Жөнөкөй уйлардан мисалы берки өзүмдүн да уйларым бар азыр. Аларды жайытка айдап койдук. Ошо уйларым азыр ушу тапта бир 3 литр, 4 литр берсе, булардан азыр өзү да биринчи туут. Ошондой болсо дагы 10 литрден ашык, 12-13 литрге чейин азыр сүт берип атат. Биринчи тууту. Анан ал бизге айтылган экинчи тууттан баштап булардын сүттөрү 20-25 литрге жетет деп. Анан быйыл мына азыр 4 төлдөдү, музоолору бар. Ошо багып атам, тоyut көбүнчө ушу рациондорун мындай аралаштырма жемдерди, чөптөрдүн түрлөрүн кошуп берүү сүттүн немесинде көбөйтөт экен. Анан ушу селостор заказ кылып койдук, ошолорду алдырып берем деген немемин, ойдомун. Булар берки уйларга караганда чоң көрүнөт экен, а? Чоң да көрүнөт, анан аябай породасы, булар швец породалар. Биздин Орто Азияга тоолоруна жүрө алат. Анан адамга да жакын, ушун жакыны жоош уйлар. Биздин уйлардай кашадан секирип, ар кимдин огороддоруна кирбейт булар. Ошондой жагы бар. Спокойный уйлар булар. Анан адам менен дагы тил табыша билген уйлар. Маданияттуу. Маданияттуу уйлар. Анда эчке бул уйларыңызга ат дагы коюп алсаңыз керек, а? Булар эми өздөрүнүн ар биринин паспорту менен, немелер менен келген уйлар. Анан бул уйларды алып келгенден кийин тил көп уйларга тилим келбеди. Немец тилиндеги аттар окшойт деп калдым. Анан мен ар бир уйдун өзүнүн жүрүм-турумуна карап ат коюп алгам. Зоя, красавица мынабы. Бул аты? Красавица. Красавица. Бунусу? Ана Галя. Галя. Ооба. Ушундай сонун кылып уйларыма ат коюп алгам. Аркы чекедегиңизди атап койбойсузбу? Соня ошол. Соня, кийинкиси? Ал туура мүйүз эле коебуз, өзүбүзчө кыргызча ат кылып. Кандай? Туура мүйүз деп. Туура мүйүз? Өзүбүздө да бир ошондой уй бар эле, туура мүйүз. Бул Зоя. Зоя, Майя, туура мүйүз, красавица. Ооба. Галя дейсиз? Галя. Охо. Ушундай аттар менен коюп алгам. Эжеке, бул тойту кандай, жеши кандай экен бул? Жеши булар абдан көп жешет экен. Биздин уйлардай болуп топуктуу болушпайт экен, тез тоyut менен камсыз кылып турбасаң, тез эле жеп эле, мынантип эле суранып туруп калышат. Анан эми ошо жегенине жараша сүт берет экен да. Эгер сүткө жакшы жем бербесең, булардан сүт алам деп ойлой коюш керек экен. Ошондой. Ооба, жеминди дагы, тоyuttu дагы кенен беришибиз керек экен. Анаркан эжеке, бүгүнкү күндө ушул
баягы сандан сапатка деп атпайбызбы? ооба сандан сапатка өтүү. Эми баягы туягын көбөйтпөй эле баягы сапатына өтүп, ошо жаатында айылда бир иштер жүрүп атабы? Эми биздин айылда Кудай кааласа мына биздин мына ылдыйкы айылыбызга атайын сүттү кайры иштетүү ишканасы түштү да. Арестен каралган мезгилде эле ушунчалык мен үмүт кылганмын, элди дагы үндөгөнмүн. Ошол заводду атайын курулган эптүү көп суммага курулду да ал азыр. Эми ал жабылып калбаш керек. Ал үчүн мен элден суранат элем ушундай сүттүү уйларды көбөйтүүнү айылдан. Анан эми Кудайга минкелле шүгүр, элдер келип атышат, кантип багып атасыз, кандай болуп атат, сүтү кандай деген суроолорду берип келип атат. Мен мүмкүн болушунча өзүмдүн ой пикирлерим менен алар менен сүйлөшүп атам. Азыр ушул тапта мен 2-3 немени бала бакчага сүт менен камсыз кылып атам. Азыр эле заказ бергендер көп, Кудай кааласа бизге дагы сүттөн кайрылыңыздар деген. Эми ошондой ушундай уйлардын санын көбөйтүү жагын караш керек да айылда. Себеби баягы көп уйлар талаа түздөгү жаратылыштагы чөптөрдү тамырлары менен буттары менен басып деле бизда бир жылдар вообще чөп чыкпай калды. Ошондо кийинки 20 жылдан кийинки келечекти ойлонуп өзүңчө коркот экенсиң да. Баягы жер кыртышы эмне болот, кийин балдар эмне кылып жашай алат. Ошон үчүн Сонун эчке бул торпоктору кандай болот экен анан? Музоолору, торпоктору дагы өзү мен ойлоп, чоң уйлар чоң туйт депчи. Жок, андай эмес экен, чоң уйлар кичине туйт экен, анан тез эле ирденип кетет экен алар. Биздин торпокторго караганда тез ирденип, тез көзгө көрүнөт экен. Азыр мына сырттагы үстүңкү кашаада бир ойноп, кенен жазылсын деп анан атайын сыртка чыгарып койдум музоолорун, же болбосо өзүнүн сүтүнөн күнүнө эртең менен 2 литрден, түштө 2 литр, кечкүнүн 1 торпок 6 литр сүт ичет. Буларыңыз адамга жакын. Адамга жакын жоош болот экен. Айыл өкмөттөн сурайт элем. Быйыл тойтун баарын сатып алдым да. Өзүмдүн акчама сатып алдым. Айыл өкмөткө 2 жолу 3 жолу кайрылдым. Кирип ушу мага селоско жүгөрү кетип турган жер берсең, түз жерден. Ошол жерге 1 гектар жерге жүгөрү, деде эгип алсам, анан талаадан ошол айыл өкмөттүн аренда жерлеринен бир 2 гектар жер берсе, ошол жерге спарс ээп, беде эгип алсам деген. Мен тойту, быйыл тойтун баардыгын өзүмдүн акчама сатып алдым. Ошол жер болду. Эми ошол өзүмүн сизде тоют эккенге жериңиз жок. Азыр жерим жок да. Азыр мен ошон үчүн айыл өкмөткө кайра кирип кайрылганмын. Департамент тарабынан дагы кирдим. Ушул тойту кененирээк кылып берсеңер, жерди кенен берсеңер, мен да келечекте дагы ал жерлерди өздөштүрүп, дагы мындан да көп мал күтүүгө аракет кылат элем деген. Ниетиңизге, тилегиңизге жетиңиз. Айтканыңыз келсин. Уйларыңыз күнүнө 20-30 литрден сүт берсин. Кудай кааласа, мен да ошентип ойлонуп атам. Ооба, музоолору жакшынакай болуп, чоңоюп, көзгө көрүнүп калышты. Сонун эчке. Ошо куш келипсиңер балдар. Ушундай келип фермерлерди Садыр Жапаров айтып атат. Көтөрмөлөйбүз, карайбыз, колдойбуз деп. Ушу бизге колдоочулар керек. Сиз жакшы иштеп атасыз, иштей бериңиз десе, биз иштей беребиз. Эми карызактар иштегибиз келет да. Бекер үйдө отурбай. Сонун эчке. Бар болуңуз эчке. Ооба. Элет күчтүү, айыл күчтүү дегендей, сиздер менен бүгүн биз ушул айылдын бир күндүк жашоо турмушун чогуу көрдүк. Чындыгында бул айылдын көчөлөрү асфальтталып, өзгөчө бир сүт иштетүүчү өнөр жайлары курулуп дегендей, мал чарбачылыгы жана башка устачылык менен дегеле айылда турмуш кызуу жүрүп атканын көрө алдык десек болот. Урматтуу көрүүчүлөр, кийинки айылдан көрүшкөнчө, эгерде сиздерде менин айылым тартып кетиңиздер деп сунуш пикир калтыра турган болсоңуздар, экрандагы номерлерге байланышсаңыздар болот. Кийинки эфирде көрүшкөнчө аман туруңуздар.